Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 2017 жылдын 26 апрелиндеги номер 1548-6 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу Жогорку кеңешинин токтомунун долбоору социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитет караган. Баяндамачы Молдобекова Гүлкан Сакиновна. Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин төрайымы чакырылган. Жекшеев Жипар Жекшеевич, Коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин төрагасы. Гүлкан Сакиновна, сөз сизде. Рахмат, Айда Камчыбековна. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 2018 жылдын 14 ноябрындагы номер 2689-6 токтомуна ылайык жарандык коомдун КТРК байкоочу кеңеши мүчөсүнүн бир бош кызмат ордуна конкурс жарыяланган. Аталган токтом Эркин Тоо газетасынын 2018 жылдын 27 ноябрындагы номер 97 санына Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин жана КТРКнын расмий сайттарында жарыяланган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын КТРК каналынан жана биринчи радиодо чагылдырылып турду. Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадио берүү корпорациясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 13 беренесинин 1 бөлүгүнүн 2 абзасына ылайык кеңештин мүчөлүгүнө талапкер жогорку билими жана массалык маалымат каражаттарында бейөкмөт уюмдарда, чыгармачыл союздарда 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар адам болушу зарыл. Ушуга байланыштуу комитеттин дарегине коомдук уюмдардан 5 талапкер жөнүндө сунуш келип түшкөн. Урматтуу депутаттар, талапкерлер жөнүндө баардык тиешелүү документтер сиздердин мониторлоруңуздарда турат. Талапкерлер өздөрү дагы жыйынга катышууда. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Рахмат. Рахмат, Гүлкан Сакиновна. Урматтуу депутаттар, суроолор боюнча таблого жазылыңыздар. Аппарат таблону ачыңыздар. Суроолор барбы? Нету. Добушка коебуз, анда суроолор жок экен. Добуш берүүгө талапкерлерди. Карата рейтингтин добуш берүү ачык эле. Кандай сунуш болсо, аны биз добуш аркылуу чечебиз, палата. Комитет дагы эме сунуштап атабыз азыр рейтинг жол менен жабык болсун деп. Комитеттин чечими, анда комитеттин чечими добушка коюлат. Депутаттар добуш берсеңиздер, жабык рейтингтин добуш берүү. Макул 84, каршы жок, баары 84, катталды 114 депутат. Сунуш өттү, демек добуш берүү талапкерлерге жабык өтөт, жабык электрондук түрдө өтөт. Анда мен добуш берүү процессин баштайм. Фамилияларды окуйбуз. Урматтуу депутаттар, добуш берсеңиздер. Биринчи талапкер Аматов Маркабай. Добуш бериңиздер. Мы за нее не голосуем, да? Против голосуем? А? Вы сами не проголосовали. Быстро. Макул 31, 27%, каршы 51, 44%, баары 82. Катталды 114 депутат. Экинчи талапкер Капарова Чинара Абдылдаевна. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер.
Макул 79, каршы 16, баары 95, катталды 114 депутат. Проголосовали, да, которые Кийинки талапкер Сарыбаева Атыркүл Окелеевна. за? Добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Это который сидит тоже, да? А? Макул 60, каршы 33, баары 93, катталды 114 депутат. Какая из них будешь направлена? Кийинки талапкер Первая. Мурзабеков Мирбек Джалилович. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Против, да? Да, да. Что, я могу идти? Макул 22, каршы 64, баары 86, катталды 114 депутат. Бардык талапкерлерге добуш бердиңиздер. Азыр жалпы жыйынтыкты жарыялайбыз. Капарова Чынара Абдылдаевна эң көп добуш алган. Демек, Капарова Чынара өттү. Тийиштүү комитеттин корутундусун окуу үчүн комитеттин төрайымы Молдобекова Гүлкан Сакиновнага микрофон берилет. Рахмат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017 жылдын 26 апрелиндеги номер 1548-6 Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамын бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу токтомдун долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин жана депутаттардын рейтингдик жабык добуш берүү жолу менен КТИРКнын байкоочу кеңешинин курамына бир талапкерди бекитүү сунушталсын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, токтом долбооруна добуш бериңиздер. Процедуралык маселе, Мирлан Исакбекович. Урматтуу депутаттар, биз башында рейтингдик добуш берүү деп аныктаганбыз. Регламенттин 90 беренесине ылайык азыр 2 талапкерди кайрадан добуш берүүгө жөнөтүшүбүз керек. Андан кийин ошо менен аныктайбыз. Рахмат. Азыр эки чоң алганды коесузбу? Рейтингтин добуш берүү ким көп алса ошол талапкер жеңет. Регламент боюнча. Эң көп добушту Чынара Капарова алды. Демек ал рейтингтик добуш берүү менен өттү. Капарова Чынаранын талапкерлиги эң көп добуш алды. Корутунду окулду, эми токтом долбооруна добуш бересиздер. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Процедурный. Они хотят между двоими, кто больше набрал, еще конкурс провести, что ли? Процедуралык маселе менен Мирлан Исакбекович. Урматтуу депутаттар, төраганын тескемеси боюнча мен регламент сакталышын камсыздоого милдеттүүмүн. Регламент боюнча мындай деп жазылып турат. 90 берене. Депутаттар бир гана талапкер үчүн, чечимди бир гана вариант үчүн добуш бере алышат. Мындай чыкканда рейтинг добуш берүүдө
көпчүлүк добуш алган 2 талапкер боюнча кайрадан добуш берүү жүргүзүш керек. Ошондо регламент сакталган болот. Биринчи турда депутат көрсөтүлгөн биринчи талапкердин ичинен бирине же чечимдердин бир нече вариантына бирине добуш берет. Добуш берүүнүн экинчи туру добуштардын санын көпчүлүгүн алган 2 талапкер же маселени чечүү үчүн бир вариант боюнча өткөрүлөт. Экинчи турдун жыйынтыктары боюнча добуштардын зарыл санын алган талапкер шайланды же чечимдин варианты кабыл алынды деп эсептелет. Бул регламенттин талабы. Рахмат. Урматтуу депутаттар, туура эле добуш берилди. Себеби дегенде комитеттин чечими менен, анан сиздердин добушуңуздар менен биз жабык добуш берүү бердик. Ал рейтингтин добуш берүү эң көпчүлүк менен жеңет. Азыр бир эле маселе Мусаев Нургазы Маматраимович дагы бар экен талапкерликке. Ага дагы добуш берүү өзү жок болгондуктан добуш берүү болгон жок. Комитеттин өткөрүлүшү мүмкүн деп атат. Бул жерде 90-чу беренени окуп койсом, эгерде ушул регламент менен башкасы каралбаса, бир орунга бир нече талапкер көрсөтүлгөндө же чечимдин бир нече варианты каралганда добуш берүү 3 түрдө өткөрүлүшү мүмкүн. Ошондуктан баары туура комитеттин чечимине таянып биз өткөрдүк. Урматтуу депутаттар, кийинки маселе Эркинбек уулу Эмилбекти процедуралык маселе менен 4-чү микрофон. Рахмат, урматтуу жыйын алып баруучулар, кичине залды карап турсаңар, регламент окуп эле. Баяттан бери турам. Добуш берүү алдында ушул эрежени айтылыш керек, туурабы? Ким биринчи орун алса, ким экинчи орун алса, ким көпчүлүк алса деген. Мисалы үчүн мен 2 кишиге за бергем. Рейтинговый болот деп ойлогом да. Кандай болот анда? Анда эмне кереги бар жанагы жашыруун тайный бюллетень менен? Мына жерде отурган биздин талапкерлер деле булардын деле карашыбыз керек да. Буларга баягы рейтинговый болгондо калыстык менен адилеттүүлүк болот. Менимче сиз урматтуу Айда Камчыбековна бир аз шашып кеттиңиз окшойт. Шайланат, маселе жок. Көрүнүп турат, бирок экөөңөр 2 төраганын орун басары 2 пикир болгон кичине мындай жакшынын белгиси эмес да. Бирдикте иштесеңер туура болот эле. Рахмат, Исхак Абсаматович, эске алабыз баарын. Бирок биз комитеттин чечимине таяндык. Кийинки маселе процедуралык маселе 6-чы микрофон. Урматтуу төрайым, сиз мени дегеле көзүңүз келбей жатасыз го. Жанатан бери колумду көтөрүп туруп атам бул жерде. Мен айда жылда эле бир чыгам негизи микрофонго. Урматтуу төрайым, бул биз деле ойлоп атабыз, өтөт жанагы биринчи алган добуш менен Чынара Капарова. Бирок ушул биздин жыйынды сотко бергенге акылуу. Бул кишилер акыйкатсыз өтүп калды деп. Не себеп дегенде? Келбей койду деп добуш бербей бар бекен. Бул кайерден чыккан? Фамилиясы өтсө комитеттен. Анан келбей койду бир киши деп добуш бербей коебузбу ага? Ошо киши сотко бердечи бизди. Бул биринчиси. Мына сиз адам укугу жөнүндө аябай жакшы көп сөздөрдү айтасыз. Адам укугу келбей койду, мүмкүн ооруп калгандыр ал. Анан келбей койду деп ал кишини кошпой койдукпу? Бул өтө туура эмес. Экинчиси, мяккий рейтинг менен атам замандан бери шайлап келе жатат. Мындан мурунку далай жыйындарды көргөнбүз. Бир кезде 2003 жылы мен дагы ошол омбудсмендин замына ушул мяккий рейтинг менен өткөнбүз. Дайыма 2 адам коюлчу. Жок, шаша калып эле комитеттин чечими деп туруп анан ушинтип зордукка салып өткөзүп атасыз да.
Бул туура эмес болуп калат. Биринчиден кайталайм. Келбей койду деп аны добуш бербей койгон эч жерде жок андай. Келбей койду деп. Каерде бар ошол нерсе? Экинчиде могу коллегалар туура айтып атат. Мияк рейтингтен коюңуз. Алган киши кайта эле алат өзүнүн добушун. Ошол отурган депутаттар берет кайта добушун. Бирок биз акыйкат кылдык, калыстык кылдык деп айталы да. Жүзүбүз жарык болсун да кийин. Бул коомдук менин сунушумду коюңуз азыр добушка. Анан комитеттин чечими өтүп кетти деп бир адамды мына кесип алдыңар, келбей койду деп. Туура эмес бул. Рахмат. Урматтуу Садыкшер мырза, эч ким зордуктаган жок. Комитеттин чечимине биз регламентке ылайык туура болсун деп атабыз. Добушка кайра коебуз. Сиздин сунушуңузду кайталап койсоңуз, кандай сунуш болду? 2 сунуш болдубу же 1 сунушпу? Мусаев боюнчабы же жумшак рейтинг боюнчабы? Кайсы сунуш болду? Берип койсоңуз. Беребиз. Добушка коюп, биз палата чечет. Менин сунушум регламент бузулду. Бир кишинин атын келбей койдук деп биз добуш берген жокпуз, урматтуу депутаттар. Болгон анын күнөөсү бул жерге келбей коюптур. Бул кантип болот? Эгер ал списокко кирсе, комитеттен өтсө анын фамилиясы. Анан бул жака келбей койду, биз ага добуш бербей койдук. Бул биринчиси. Экинчиси ушул добушту кайталашыбыз керек биз. Кайта так, мияк рейтинг кылып туруп, анан кийин 2 кишиден шайлап алыш керек. Татыктуу рахмат. Процедуралык маселе менен Мирлан Исакбекович, андан кийин комитеттин төрайымы так жооп берип койсоңуз, чечимде кандай чечилди эле добуш берүүнүн форматы? Урматтуу депутаттар, комитеттин чечиминде добуш берүү процедурасы жабык электрондук тутумду пайдалануу менен деп чечилиптир. Ал норма 84-беренеде көрсөтүлгөн добуш берүүнүн түрлөрү. Ал жерде так жазылып турат. Эгерде бир адам шайланып жатса, бир нече талапкер көрсөтүлсө, ушул регламенттин 90-беренесине ылайык добуш берүү жүргүзүлөт деп. 90-беренеде 4-5 талапкер болот бир орунга, 2 талапкер алдыңкы добуш алгандар боюнча кайрадан добуш берүү жүргүзүлүп, такталыш керек. Анан урматтуу Садыкшер мырзанын дагы сунушу менен колдоп кетем. Эми келбей калды добуш бербей кое албайбыз. Беришибиз керек аны үчүн. Урматтуу депутаттар, эми комитеттин чечимине таяндык деп атат. Мен өзүм пикирим айтып атам. Мен жалпы бирдей эле процедура болуш керек. Регламентте каралган процедура болуш керек. 6-чы микрофон, процедуралык маселе. Рахмат, Айда Камчыбековна. Урматтуу депутаттар, эми эч ким урматтуу балдак таянган жигит. Процедуралык маселе, 6-чы микрофон. Жок, эми силер сүйлөшүп атасыңар, үчөөң бирип алып. Мен силерге айтайын дедим эле да. Айда Камчыбековна, мындайда, эми эч ким вице-спикер болуп төрөлгөн эмес. Мына сиз биринчи айда иштеп атасыз, урматтуу депутаттар, колдоп коелу. Анча-мынча жаңылышты кетип калышы мүмкүн. Кимибизди отургузса да ушул жерге. Негизи туура эле кетип атат. Эми азыр мен сунушум, сиз азыр баарын жокко чыгарың, себеби Чынара Капарованы биз өткөрүбүздүк да. Добуш берип, сиз только результатын айтпадыңыз, депутаттар экинчи жолу добуш берип койду. Ошондуктан азыр баарын жокко чыгарып, биздин кабыл алган чечимди добуш менен эле чыгарабыз, 1 эле мүнөт кетет. Анан жанагыларды баарын кайра койсоңуз, мен оюмча депутаттар колдоп аткан кандидат өтүп кетет. И ошонун акырында коюп коесуз, болду, 1 мүнөттө маселе чечилет. Рахмат. Рахмат, биринчи микрофон, сиздин сунушту азыр добушка коебуз, процедуралык маселе. Берекүч. Урматтуу депутаттар, биз комитетте талапкерлерди караганбыз. Анан комитеттин чечимин чыгарганда ошол жерде рейтингдик добуш берүү деп айтканбыз. Ошон үчүн сиздики туура эле азыр. Туп-туура. Анткени ким көп добуш алса, ошол болуш керек. Рейтингдик добуш берүү деп комитетте ошондой чечим чыгарганбыз. Азыр комитеттин төрайымы Гүлкан Сакенова окуду. Рейтингдик деген сөздү окуду бул жерде. Сиз ошого карап кетип атасыз да. Бул жерде эч кандай катачылык болгон жок. Болгону менин азыр сунушум кырдаалдан чыгыш үчүн. Биз азыр кайра токтомду отмена кылып добуш берүү аркылуу. Анан жанагы келбей калган, добушка коюлбаган дагы 1-2 талапкер бар да. Ошолорду добушка коелу. Эгер алардын добушу 76-дан ашса, анда маселе жок. Ошол алат. Эгерде 76-га жетпесе, анда Чынара Капарова Байкоочу кеңештин мүчөсү деп таанышыбыз керек. Токтомду добушка коелу.
жокко чыгаралы дагы жанагы добушка коюлбай калган кандидаттарды кайра добушка коюп коелу. Эгер алар эң көп добуш алган адамга добушу жетпесе, анда маселе жок, азыркы токтомду кайра добушка коебуз. Менимче туура эле ошондой. Процедуралык маселелер менен экинчи микрофон, кийин бешинчи микрофон, андан кийин төртүнчү микрофон, анан добушка коебуз. Андан кийин алтынчы микрофон. Экинчи микрофон. Айда Камчыбекова. Айда Камчыбекова. Üçüncü mikrofon. Üçüncü mikrofon. Айда Камчыбекова. Эми бир аз шашып кеткенде болуп, анан чекилип кетип калды. Анткени жанакы добушка коюлбаган адам ал дагы комитеттен өткөндө турабы? Комитеттен өткөндөн кийин анын добушка, анын кандидатурасын добушка коюуга негиз жок. Анын сөзсүз эл катары эле ал добушка коюлуш керек эле. Ал эми биз дагы келип туңгуйга кептелип калдык, анткени токтомго да добуш берип койдук. Эми юристтер менен кеңешип азыр шашпастан биринчи токтомду жокко чыгарыш керек. Анан процедураны карап туруп бир мыйзам жолу менен кетсек, анткени Жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруу орган. Ошондуктан мыйзамга таянып, мыйзамды бузбасак. Анан отурасыңар ошол жерде бир өкөңөр эки юрист менен кеңешкендей болуп атасыңар да, эки юрист болгон жерден 3 пикир жаралып калат. Ошондуктан бир пикирге келели дагы, анан шашпастан мыйзамдын жагын карап туруп чечимге келели. Рахмат. Төртүнчү микрофон. Рахмат. Өнүгүү Жамалдинов. Чындыгында азыр шашылып кеттик. Регламент боюнча экинчи тур болуш керек сөзсүз түрдө. Комитет өзүнүн чечиминде көрсөтүп атат. Мияки рейтинг менен биз шайлап алайлы деп атат. Бирок эки айттык го жана. Мисалга биз үчөөнө тең добуш бердик мисалга. А бирок экинчи тур болгондон кийин регламент боюнча анан биз экөөнөн бирөөсүн тандап алышыбыз керек да. Ошондуктан мен дагы кайра сунуш беремин. Токтомду долбоорун жокко чыгарышка добушка коюп туруп, кайрадан экөөнө шайлаганга кандай кылыш керек? Добушка коюшуңузду суранабыз биз. Рахмат. Бешинчи микрофон. Рахмат. Республика Тажу Зулушев. Урматтуу төрайым, парламенттин жыйындары бардыгы регламенттин талабына ылайык, регламент талабы менен өтүш керек. Эгерде жаңылыштык кетип калса, аны ошол убакта оңдоп түзөтүп алганга сиздерде кайра алып барганга толук укук бар. Бул шайлоодо комитеттин чечими жашыруун өтсүн деп берип атат. Эгерде шайлоонун алдында сиздер бирден гана талапкерге добуш берет десеңиздер, анда сиз айткандай азыр чечим чыкмак. Бул жерде жана мягкий рейтинг болуп калыптыр. 90-чы берени экинчи пунктунда так жазылып турат. Депутаттар бир гана талапкер же чечимдин бир нече варианты үчүн добуш бере алышат. Бул жерде айтылбай калды, жалпы добуш берди. Жарымынан көп 2-ден 3-төн талапкерге добуш берди. Демек, регламенттин талабы боюнча сиз кайталап экинчи турду добушка коюшуңуз керек. Андан кийин депутат Садык Шерин айтканда кошулам. Келбей калгандыгы үчүн биз добуш берүү укугун чектешибиз керек. Аны дагы добушка коюңуз, 3-4-чү талапкерди дагы. Биз азыртан мына ишибизди тууралап алып кетели. Рахмат. 6-чы микрофон, андан кийин 5-чи микрофон. Урматтуу депутаттар, анда добушка коюп, ушундан кийин жыйынтыктасак процедуралык маселелерди. Урматтуу Айда Камчыбековна, биз 15 мүнөт ушу талашканга жоготуп алдык да. Токтомдорду жокко чыгаралы. Жана эки келбей калган адамдын укугун тепселебейли, бир свитер кийип келдим деп кубала бергендей болбой. Экөөнүн кадырын сыйлап келбей калса дагы туура түшүнүп добушка коелу. Анан регламент боюнча ким эң добушту алса, ошону шайлап токтом чыгарып коелу. Болду. Рахмат. 5-чи микрофон. Тажурт Жээнчуруев. Айда Камчыбекова, Мирлан Исабович, менде бир сунушум бар эле. Урматтуу коллегалар, ушу талкуусуз болгон маселеде дайым ушундай болот да. Биз ушу кишилерди угушубуз керек да. Коомдук наблюдательный комиссияга бул жогорку кызмат да, бул коомдук телеканалы канча маселени айттык. Кара ящик, каралоо маселелерин айтканда ким барат атакка?
жогорку кеңеш биз кимди дайындап берип атабыз? Биринчи 5 мүнөттөн болсо да угушубуз керек да. Анан ушундай бүдөмүк болот да, анан бири-бирибизди шашып эле талкуулаганда. Угушубуз керек бул кишилерди. Балким азыр бул адамдар чыккандан кийин мотивы для голосования болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бирөөнө хотя бы бир 3 мүнөттөн же 5 мүнөттөн сөз берип туруп, ошого жараша добуш беришибиз керек. Эмне программаны, эмне максат менен баратат бул адамдар? Ошону угушубуз керек да. Ошон үчүн менин да сунушум Айдагым Чебековна. Угушубуз керек бул кишилерди. Эмне себептен баратат деп. Эмнени аткарганга барат? Анан регламент боюнча айтып кетти. Анан өзүңүз да уже добушка коюп атасыз, ошону кайта келебиз да добушка. Процедуралык маселе Мирлан Исакбекович. Рахмат. Урматтуу Мирлан Кантыбекович, урматтуу депутаттар. Биз баарын регламент менен кетсек адашпайбыз. Регламент нормасын мен да окуп бердим, юристтер окуп берди. Анан алмай чыкпамады. Регламент боюнча мен алып кетип атам. Пальто менен келсеңиз, регламент боюнча да аны да карайбыз. Рахмат. Микрофон. Айдагым Чебековна, бул 4-чү талапкер келди окшойт, э? 4-чү талапкер келдиби? Келди окшойт. Иә. 4-чү талапкер келдиби? Аппарат. 5-чиси гана жок. Бирок ал сунушту биз азыр коёбуз добушка. Биз 3 эле талапкерге добуш бердик да, э? 4-өөнө. Дагы бирөө келелек, туурабы? Келбесе дагы азыр аны добушка коёбуз. Добуш берүү кайрадан болот. 4-чү талапкер дагы азыр эле келди го дейм. Жаңы эле. Анан 5 талапкер коюлганбыз. Тилекке каршы кабарды мен азыр уктум. Анан Айдагым Чебековна, мына 4-чү талапкер азыр уктум деп азыр кирип отурат. Биз болгон 3-өөнө бердик. 4-өөнө берип атабыз. Бирөө келбесе деле ага деле бериптирбиз. Бирөөнө такыр бербей койдук. Бул туура эмес деп ойлойм да. Баары чакырылган, комитеттин чечими менен баардык талапкерлер чакырылган. Уккан жокпуз деп атышат мына. Уккан жокпуз деп атышат. Ушулардын баарын Айдагым Чебековна, мындай шашпасаңыз. Талапкерлердин баарын чакырып, анан тактап, эгерде алар келе элек болсо башка маселелерибизди өтө берели деп ушинтип алып барсаңар жакшы болот эле. Ана шашып-пушуп мындай иш кылганыңар бул туура эмес деп ойлойм да. Биз өзүбүз жогорку кеңеш мындай кичине түзүрөөк иштешибиз керек да. Ошон үчүн сунуш кылам, азыр морекелердин баарын ат менен кылып эле кайра башынан шайлоону баштайлы. Ошондо туура болот деп ойлойм. Рахмат. Экинчи микрофон. Процедуралык маселе. Үчүнчү микрофон. Рахмат. Урматтуу төрагалык кылуучулар, азыр 90-чы беренеге ссылка кылып атасыңар. Ал жерде жашыруун добуш боюнча так жазылып турат да, Мирлан Исакбекович. Депутат добуш бергенде бир талапкерге же чечимдин бир вариантына эле добуш берет депчи. А бул жерде буга чейин рейтинговый болгондугуна байланыштуу, мына коллегалар айтып кетти, 2 кандидатка добуш бердим депчи. Регламентте ага жол берилбейт да. А регламенттин талабын так аткарыш үчүн бир депутат бир эле кандидатка добуш бериш үчүн жабык бюллетень менен бериш керек да. Ошондо 5 кандидатта жазылат, бир депутат бирөөгө эле добуш берет. Экөөгө бергенде ал жараксыз деп табылат да. Ошондо биз Мирлан Исакбекович, сиз окуган 2 талапкерди эң көп алганын аныктай алабыз да. А электрондук адеп бирөөгөн койгондо мүмкүнчүлүк бар да. Биринчисине да берип за, экинчисине да за берип, бардыгына за берүүгө мүмкүнчүлүк бар. А регламентте ага жол берилбейт. Эгер 90-чы беренеге силер ссылка кылсаңар, ошондуктан биз 90-чы берене менен кылабыз десек, жабык эле бюллетень менен добуш берүүгө өтүүнү мен сунуштайм. Ошондо бир депутат бир эле кандидатты тандай алат. Аягында эң көп алган экөө экинчи турга өтөт. Эгер бирөө мүмкүн көпчүлүктү алып кетет деп чечсек, 50ден ашыкты. Аны чечип алыш керек да. Жол жобосун кантип аныктайбыз, ошону чечип албасак, бул болбойт. Мен жооп берип коеюнчу. Рахмат. Урматтуу Кенжебек Сатымкулович. Кенжебек Сатымкулович. Регламентте добуш берүү жана анын түрлөрү каралган. Рейтинг деген түшүнүк жок регламентте. Ал жерде так жазылган. Эгерде бир адам шайланып жатса, бир нече талапкер көрсөтүлсө,
ушул регламенттин 90 беренесине ылайык 3 турда шайлоо жүргүзөт деп. 90 беренени окуп бердик. Бул жерде урматтуу депутаттар, эң жолубуз токтомду кайра жокко чыгаруу боюнча добушка келсек болот. Процедура жол берет мынга регламент дагы. Андан кийин 84 беренеге таянып 90 берененин тартиби менен алып кетсек туура болот. Урматтуу депутаттар. Сунуш келип түштү. Исхасаңыз, сунушту добушка коюп алда жылы бербейлиби? Сунушту урматтуу депутаттар, кайра кайтып келүү боюнча, токтом жокко чыгаруу боюнча добушка коем, добуш бериңиздер. Сайылла Камаловичтин сунушун, Мышановдун. Ошондо эмнеге чечтик? Эки добуш. Макул 94 каршы 5, бары 99 катталды 115. Урматтуу депутаттар, комитеттин чечимин укканбыз. Азыр мына бардык талапкерлер олтурат. Талапкерлерди угайлыбы же добуш берүүгө өтөйлүбү? Анда урматтуу депутаттар, кайрадан ар бир фамилия боюнча добуш берүүгө өтөбүз. Анасында 3-чү микрофон 4, анан 5. Мирлан Сабаевич, азыр 90 берене боюнча алып кетебизби регламенттин? 90 берене боюнча. Эгер 90 берене менен биз аныктай турган болсок, анда жабык бюллетень менен бербесек, анын 2-пунктун караңыз, так жазылып турат. Бир депутат бир эле кандидатка же бир чечимдин вариантына добуш бере алат деп. Электрондукта сиз адеп бир-бирден койгондо, мен 5-10 атен койсом болот да. Ошондуктан бюллетеньге биз комитеттин чечимине ылайык жабык электрон тутумду пайдалануу боюнча чечим кабыл алганбыз. Ошол тартип менен жылайлы. 4-чү микрофон. Эми мындай да кайра чыр болбош үчүн төрдө отурган Айда Камчыбековдун биринчиден толкундамаңыз, болор сизге башталыш жумуш ушундай. Түшүндүрүп бергиле. Мен азыр 5-өөнө тең добуш берсем болобу, болбойбу? Жок, мен төрөгөдөн сурап атам. Бул кандай тандоо? Бирөөнү тандашым керекпи же экөөнү? 90 берене боюнча урматтуу Исхаков Саматович, депутаттар бир гана талапкерге же чечимдин бир гана варианты үчүн добуш бере алышат. Талапкерлер бюллетендерге алфавиттик же мыйзам менен аныкталган башка тартипте киргизет. Бул регламенттин нормасы. Демек башка талапкерлерге добуш бербей койсом деле болот, туура? Болот. Каршы бергим келбесе добуш бербей койсом болот. Ал сиздин эркиңиз болот. Эми регламент боюнча мен суранам бир талапкерге гана добуш берүүнү. Ал эми жабык добуш бергенде ар депутат өзү билет. 3-чү микрофон Кенже Саттыкмыш. Мирласов, убакыт бүткөнчө алып койбосоңуз микрофонду. 90 беренедеги бир депутат бир гана талапкерге добуш берет дегенди сиз азыр электрондук жабыш менен аныктай албайсыз. Анткени ал жабык биз көрө албайбыз. А эгер бюллетень болсо, мен 2 кандидатка берсем, меники жокко чыгат. А электронный да жокко чыгара албайсыз, анткени жабыкта. Мен 3 кандидатка да за берип отуруп берсем, сиз көрө албайсыз аны. Сиз только итогун билесиз. Ошондуктан 90 берене бул жабык бюллетень менен кетиш керек. Аны аныкташ үчүнчү. Экинчи Мирлан Сакбаевич, бүгүн ким алып барып атат? Азыркы неме алып барууну? Айда Камчыбековнабы же Мирлан Сакбаевич сизби? Ошону аныктай алсаңар. Анткени алып баруучу бирөө болуш керек. Бирөөңөр алып баргыла. А экинчиңер жазылып туруп сүйлөгүлө. Биз менен тең укукту пайдаланыш үчүн. Каалаган убакта өзүңөрдүн включать этип биздикин өчүрө бербей. Жок, каалаган убактанда урматтуу депутаттар, жыйынды баштаган Айда Камчыбековна алып барып атат. Мен процедуралык маселе боюнча жооп бердим. Айда Камчыбековна мындай бошой албай атканда мен алып барып жатамын. Азыр бул маселени Айда Камчыбековна башталган, и ошол тартип менен улантабыз. Рахмат. Исхак Саматович мага суроо берди эле, мен дагы тактап койсом, мына Кенжебек Саттымкулович дагы айтып атат, 2-пункт 90 берене. Депутаттар бир гана талапкер же чечимдин бир гана варианты үчүн добуш бере алышат. Талапкерлер бюллетендерге алфавиттик же мыйзам менен аныкталган башка тартипте киргизилет. Бирок азыр биз негизи чечишибиз керек да, электрондук жабык болгондо кандай, канча адамга добуш беребиз. 1-чи микрофон. Биринчи микрофон, андан кийин 5-чи микрофон, андан кийин 6-чы микрофон, процедуралык маселе.
Урматтуу алып баруучулар, биринчи кезекте тактап алалы, биз жана сүйлөшкөнбүз. Мына депутат Момбектин башкалары сунушу боюнча бир кишиге добуш берилбей калды, ошого добуш берели деп. Калган 4-төнө берилген деп. Бул биринчиден. Экинчиден, комитеттин чечими боюнча биз баратабыз. Комитеттин чечимин биз макул болуш жерден жалпы добуш менен өткөрүп алганбыз. Комитеттин добушуна ылайык добуш берип атабыз. Эгерде комитеттин чечимине ылайык добуш берсе, кимдир бирөө эки жол берип койсо, алардын өздөрүнүн проблемасы болуш керек. Көп киши алган кишиге токтом чыгарып беришибиз керек деп ойлойм да. Анан кокустан биз улам эле 2 кишиге же бирөө 5 кишиге бере берсек эчкиле, анан кайра ошонун ою менен эле жүрө беребиз. Бир тандоо болуп атат, тандоодо көрүнүп атат кимдин кандай добуш алганы. Биз азыр туура эле баратканбыз. Бир гана нерсе, добуш берилбей калган адамга да беришибиз керек болчу комитет. Ошо менен токтотушубуз керек болот. Чыныбай Акунович, Саидулла Канболотовичтин сунушу баарына кайра добуш беребиз деп. Биз ага добуш берип койдук. Баарына кайрадан добуш беребиз, баарына, бардык талапкерлерге. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, биз баарыбыз эле азыр ушул жерде отурдук, бир нерсеге токтомду жокко чыгаруу боюнча сунушка добуш бердик. Башка эч нерсеге добуш берген жокпуз. Азыр 5-чи гана кандидатка кайрадан добуш беребиз. Ошол жөнүндө маселе болот. 5-чи микрофон. Публиката жүр, Жейинчуров. Мен жана регламент боюнча айтпай эле коеюн дедим эле, сиздер өзүңүздөр угуп так келесиздер. Биринчиден, Айдагам Чебековна, мен бир аз ката болуп калдыңыз, бирок аны үстүнөн тебелеп сизге адил указывать этпейм, бирок өзүңүз ошого чечимге келишиңиз керек да. Азыр сиздин укугуңуз бар. Танапис жарыялаганга. Отуруп, шашпай, так карасаңыз, адил эле жылкы мүнөз болбой эле ар бир айткан кишинин аркасына ээрчип кете бербей. Мыйзамда так жазылган 90-беренеде. Ошону так аткарсаңыздар, бул биринчиден. Экинчиден, Мирлан Сакбекович, сиз эгерде модератор болсоңуз, жана мен айткан сунушумду элге талкууга койбошуңуз керек депутаттаргачы. Мен сизден Мирлан Исабаевич суранам, эгерде модератор болсоңуз, мен сунуш бербедим ага чейин. Айдагам Чебековна, сиз ошону добушка коюшуңуз керек эле. Палата кабыл алабы, кабыл албайбы, ал башка чечим. Бул кишилер жогорку кызматка баратат. Эл атынан коомдук наблюдательный советке баратат. Мен сунуштадым эле ушуларды 5 мүнөттөнбү, 3 мүнөттөнбү докладдарын угайлы деп. Аны добушка койгон жоксуңар. Шашып эле баратсыңар. Жана деле ката ошодон болду, шашкандан болду. Ошон үчүн бүгүн азыр жана добуш берген жыйынтыгын жокко чыгарып, токтомду жокко чыгарып, танапис жарыялап, Айдагам Чебеков, мой дружеский совет. Посоветуйтесь и на 2 часа поставьте голосование. Адиле шашып эле ар бир жыйынтыкка келе бербей. Вы имеете полное право по регламенту, как алып бараткан кишиде болуп, сиз эч кимге добушка койбой танапис жарыялаганга. Ошон үчүн танапис жарыялагаңыз. 3 юристпи, 5 юристпи чакырыңыз, мына биз барайлы. Бу жерде канча тажрыйбалуу депутаттар отурат. Көрсөтүп туруп, бир чечимге келип туруп, анан барайлы. Азыр ар бир микрофонго чыккан сайын эле сиз эки ар кандай болуп чечим чыгарып атсыңар. И комментарий ар кандай берип атсыңар. Хотел без эмоций, но вы сами вынудили. И по очередности надо давать. Астына эле карабай, баардыгын бир сыйра карап туруп, анан сөз берсеңиз. Рахмат сизге. Мирлан Канатбекович, токтом жокко чыкты. Сиздин сунушуңуз добушка коюлат. Танапис убагында берилет. Анан добуш берүү ага карата чечилет. Талапкерлер боюнчачы. Азыр 6-чы микрофон, андан кийин Мирлан Канатбековичтин сунушу добушка коюлат. Рахмат, урматтуу алып баруучулар. Урматтуу төрайым. Негизи кимдин сунушу биринчи добушка коюлуш керек эле? Ким биринчи сунуш берди эле? Кандай Сайдулла Канболотовичтин бою чоңдо эле кое бересиңер, мисалы анын сунушун биринчичи. Ама бул жерде менин оюм чоң болуп атпайбы? Анткени мен биринчи сунуш бергем да. Көрдүңүзбү? Мен мага кайрылбай эле коеюн. Урматтуу Мирлан мырза, сиз да эстеп койсоңуз ушунчу. Берилген сунуш биринчи коюлат. Мен кайталап коеюн. Биз толуктайлы дегенбиз. Мына Чыныбай мырза абдан туура сөз сүйлөп атат. Калгандар добуш бергенбиз. Аны биз жокко чыгарган жокпуз. Азыр келбей алган бирөө экөөнө бердириңиз. Бердириңиз дагы бүтүрөлү биз могу жумуштучу. Урматтуу төрайым, процедураны сактагыла. Сунушту уккыла. Ким биринчи сунуш берип атат, ошонун сунушун койгула. Сиз азыр мына Мирлан мырзага эле жооп убада берип атасыз, сунушуңуз коюлат деп. Бирок биз берген сунуш, мен берген сунуш өттү да азыр ошо менен ишти алып барышыбыз керек да азыр, кандай деп ойлойсуз? Анан кийин жанагы рейтинг боюнча айтып атат. Бардыгы эле мен каршы элем жанагы бюллетень дегенге. Бюллетенге деле барганда эки кишиге добуш берип койсок болот да. Туурабы? Аны ким кой деп атат? Ошон үчүн
Бул жерде туурал жараксыз болуп калат. Бул жерде дагы 2 кишиге добуш берсеңиз, өзүңүздүн добушуңузду жараксыз кылганыңыз. Автоматтык түрдө эле ушул рейтинг менен шайлайлы. Анан кийин экөөнү коюлду дагы бүтүрөлүчү бул жумушту. Рахмат. Рахмат, биз регламент боюнча баратабыз. Бардык депутаттардын укугу бирдей, ошондуктан бардыгын угуп. Азыр экинчи микрофон, андан кийин Мирлан Канатбековичтин сунушу коюлат. Себеби дегенде ал сунуш ушул талапкерлерди 5 мүнөттөн сүйлөтүү боюнча болгон. Анан добуш беребиз, аны палата чечет. Биз узартып алабызбы же танаписке чыгабызбы, аны өзүңүздөр чечесиздер. Урматтуу депутаттар, бир чечим менен биз эки чечимди жокко чыгара албайбыз. Азыр биз токтомду жокко чыгардык. Ошондуктан рейтинг күчүндө пока калды. Биз алдыга кете бербейлиби? Бир киши келбеген кишиге ошону добушка берип, аны токтомду чыгарбайлы. Ошол менен бүтөт да иш. Аты Мирлан Канатбекович менин оюмча кеңешти берди да, ал сунушту берген жок, сизге кеңешти берип атат да. Совет деп айтпадыбы? Рахмат. 5-чи микрофон, процедуралык маселе. Рахмат. Урматтуу алып баруучу, биз шайлоону мыйзамдуу өткөрүш үчүн регламенттин эрежесин сакташыбыз керек. Регламенттин эрежесинде эгерде биз жабык түрүндө электрондук тутум кылсак, бунда бир нече талапкер коюлуп жатат. Сиздер көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр болбойт. Бир депутат 2ден талапкерге добуш бериши мүмкүн. Ошондуктан мен регламенттин беренелерин окуп берейин, так болсун. Биз бюллетень менен шайлоого өтүшүбүз керек жашыруун. Биринчи берене 84-чү беренеде турат. Эгерде бир адам шайланып жатса, жана бир нече талапкер көрсөтүлсө, ушул регламенттин 90-чү беренесине ылайык 3 турда шайлоо өтөт. 90-чү беренеде турат. Депутаттар бир гана талапкер же бир чечимдин бир гана варианты үчүн добуш бере алат. Талапкерлер бюллетендерге алфавиттик же мыйзам менен аныкталган башка тартипте киргизилет деп турат. Демек, бул жерде бир депутат, бир талапкерди шайлоо укуктуу болсо, жабык электрон тутум менен сиздер буну көзөмөл кыла албайсыздар. Ошондуктан биз бюллетень менен жабык добуш берип өтсөк, мыйзам бузулбайт, так сакталат. Талапкердин да укугу корголбойт. Биз депутаттардан мыйзамды бузбайбыз. Алып баруучулар, сиздер эртең Конституционный палатага берсе, кызыктар тарап, чечимиңиздер жокко чыкпайт. Рахмат. Рахмат, Курманкул Токтаралыевич. Буга чейин талкууланды. Урматтуу депутаттар, 3 мүнөт танаписке чейин биз убакытты узартабызбы же жокпу? Азыр чечип алышыбыз керек. Андан кийин мен Мусаев Нургазы Маматраимовичтин талапкерин добушка коем. Эгер биз узартсак, болбосо саат 2-ге калат. Мен сунуш берип атам, добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Танапис ушул маселе бүткүчөктү иштейбизби? Андан кийин танаписке чыгабызбы же танапистен кийин саат 2-де улантабызбы? Узартуу боюнча сунушту добушка коем. Макул 41, каршы 4, сунуш өткөн жок, катталды 115 депутат. Азыр убакытты карайлы, танаписке чейин 2 мүнөт калды. Добуш берүүгө үлгүрбөйбүз. Биз Мусаев Нургазы Маматраимович боюнча саат 2-де добуш беребиз. Мирлан Канатбекович, сиздин сунушуңуз боюнча башында мен кайрылгам. Барыңыздар суроо бериңиздер деп. Суроо бергенде табло ачылган, суроо берген жоксуздар. Сиз ошону эске алып коюңуз. Эч ким чектеген жок укугуңуздарды. Азыр 1 сааттык танапис.